Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Бүгүн дагы бизде майрам, ким десеңиздер, бир түндө ырдап жылдыз болгон Бегимай Турузбекова эжекебизди жалпы эле кыргыз эли тааныса керек. Бүгүн дал ошол эжекебиздин кубанычын тең бөлүшөлү деп дал ушул төрөтканага келип калдык. Биз менен бирге болуңуз. Мынакей сүйүктүү көрүүчү, азыр жанымда Бегимай Турузбекова эжекебиздин кызы турат. Атың ким? Аялуу. Канчадасың? Бештемин. Бештесиңби? Айыр апаңды сагындыңбы? Ооба. Сиңдиңди көрдүңбү негизи? Ооба. Сага окшош экенби? Ооба. Кел эми апаң сага кичинекей эле аличка төрөп берди. Аны кел апаңды жакшы көрөм, апа мен сизди жакшы көрөм деп айткойчу. Мен апамды жакшы көрөм. Арабаңыз сенди төрөп бергениңизге рахмат. Мен сизди жакшы көрөм. Болду. Саламатсызбы эжеке, куттуктайбыз. Буюрса кызыңыздын өмүрү узун, сизге окшогон мынакей таланттуу бир жакшы кыргыздын келечегине жараган кыздардан болсун. Айтканыңыздар келсин. Келиңиз эми алгачкы эмоцияларыңыз менен бөлүшсөңүз. Алгачкы төрөттөн албетте кыйналбаган айым жок болсо керек. Айымдардын баары эле мени түшүнөт го. Себеби дегенде эми адамдан адам чыгыш оңой эмес да. Мен өзүм төрөй алган жокмун, ошо кичине бала кыйналып атат деп анан кийин мени кечирип алышты. Бирок Кудайга шүгүр, врачтардын баарына чоң рахмат. Чындыгында аябай жакшы карашты. Чоң рахмат. Бат эле бир жуманын ичинде Кудай буйруса тыгып кеттик. Кызыбыз жакшы, Кудай буйруса. Рахмат. Салмагы канча төрөлдү? 3 килограмм төрөлдү. Бул канчанчы кызыңыз болуп калат эже ошондо? Бул экинчи кызыбыз. Биринчи кызыбыз 5-те, экинчи кызыбыз бул. Анан 5 жыл аралыкта мындай жакшы эле кыйынчылык болуп калса керек 5 жыл аралыгы 5 жыл болуп калыптыр экөөнүн ортосунда. Албетте 5 жыл деле баягы мындай айтканда аз көрүнгөнү менен, угулганы менен бирок бир топ эле ролду ойноп коет экен. Себеби дегенде возраст дагы ойнойт экен. Врачтардын баары айтышты, мурун баягы кызыңызды төрөгөндө 28 жашта болчу экенсиз, эми ал жашыраак экенсиз деп, чемында 33 жаштагы бул возраст өзүнүн эмесин алат деп койду да, ден соолукту депчи. Ошондуктан кечирип болуп калдым. Так аябай аракет кылдым эле өзүм төрөйм деп. Эми Кудайыма шүгүр, аман эсен экиге бөлүнүп алдык. Кудай буйруса врачтарга чоң рахмат. Абдан ошо Центр репродукции человека аябай жакшы, алдыңкы жакшы профессионалдуу мындай врачтар иштешет экен, аябай жакшы карашты, бат эле тыңытып коюшту. Кудайга шүгүр, рахмат. Баарына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал тургай жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Баарына белек, баарына сонун маанай. Остор. Анан эже кызыңыз кимге окшош экен? Кызымды мен өзүм айта албайм, чындыгында, бирок жаңы төрөлүп чыкканда эле жолдошум көрүп эле сага окшош экен деди. Анан бир тууган эжекем дагы Москвадан кече мырданы көрүп алып сүрөтүн жөнөтчү деп, бала түшкөндө кичине шишик болуп түшөт эмеспи? Шишиги тарагандан кийин көрүп алып, сенин өзүңдүн эле копияң деп атышат. Мен бирок өзүм окшоштура алган жокмун, мага мурду окшош го. Анан башка жагын айта албайм. Эми кичине торолсунчу, аман эсен торололу анан кийин. Эми бала деген куулат да. Чоңойгучак кичине куулат, башкача болуп өзгөрөт. Анан эже мынакей ысым тандоо бизде бир өзгөчө десек дагы болот. Ысым тандадыңыздарбы? Ысымды тандадык. Мен ысым койгон жокмун. Биринчи кызымды тайнеси койгон, жолдошум койгон эмес анда дагы. Анан мунусунда мен жолдошумду өзүңүз коюңуз дедим. Себеби дегенде 5 жыл аралыкта ушунча дагы экинчи кызды болуп атабыз, өзүңүз коюңуз, кийин арманда калбаңыз дедим. Анан десем ооба деп. Жолдошум дагы кичине баягы аттандыганга немерек да,
кандай десем, кээ бир адамдар кыйын мындай шыктуу болушат го, ал жактан шыгы жок. Анан интернеттен ар кайсы аттарды карап атып, анан кече мурда күнү айтышты мага сиңдим экөө ушунда Регина деген атты тандашты. Кудай буйруса аты Регина деп коюлат. жана кичинекей кызыңыздан да интервью алганбыз да, анан ал айтып калды эле, Рабия деп койду, бизге атын туура эмес айтып коюптур. Ал кызым баягы Регина деп жакшы баягы кулагына сиңелек да. Үйдөн эми баягы үйгө баргандан аман эсен чыгып алды, Кудай буйруса. Анан постоянно Регина деп турсак, анын кулагына сиңип калат болуш керек. А Регина деген атты укпаса, анан кичинекей кыз да Рабия деп айтып алды да. Мен деле Регина деген атты биринчи жолу угушум да, анан Регина деген эмнени түшүндүрөт экенин өзүңүз билип көрдүңүзбү? Регина деген царица, правительница дегенди түшүндүрөт экен. Анан ушул ат царица, правительница деп түшүндүрөт экен деп, анан апамдарга дагы, кайын журтума дагы жакты, жагып, анан жакшы ат экен, значениясы жакшы экен деп, анан макул болушуп, анан кеңешип коюшту. Мен ат жагына кийлигишкен жокмун. Мага эң башкысы кызым экөөбүздүн аман болуп чыгышыбыз болду да. Эжеке, айтсаңыз, кош бойлуу убагыңызда эмнеге талгак болдуңуз? Кош бойлуу убагымда ачыгын айтсам эчтекеге деле талгак болгон жокмун. Мен биринчи кызымда дагы эч кандай талгак болгон эмесмин. Токсикоз эмне экенин да билген эмесмин. Анан биринчи кызымда дагы ошо врачым сурачы да, сурайт да эми барып, эмнеге талгак болуп атасың, токсикоз болуп атасыңбы, кыйналган жоксуңбу деп сурап калчу. Анан жок, эчтеке болгон жокмун дедим. Эчтеке болгон жокмун, кадимкидей эле жүрөм десем, сен анда төрөйлө берчү экенсиң деп күлгөн да. Анан мунусунда дагы эчтеке болгон жок. Эмнегедир 5 жылдын аралыгында бул экинчисинде балким ошондой бир кыйналыш болуш керек деп ойлогом, бирок андай болгон жок. Биринчимде кандай болсо, мында да көтөргөнүм, Кудайга шүгүр, жакшы эле болду. Кудайдын буйругу менен, жардамы менен албетте. Анан жана бизге кызыңыз ырдап берди. Анан кызыңыз мындай шыгын байкап атасызбы? Буюрса сизди тартып ырчы болом деген ниети барбы? Аярууну билбейм, айта албайм. Ал ырдап берди, ошо ырдап бергенге турбайбы, өзү негизи мындай көп деле тартынчаак эмес да. Анан ыр жагынан билбейм кандай болот. Эми дагы чоңое берсинчи. Азырынча мындай аябай деле шыгын деле байкай элекмин, бирок мени туурап ырдайт да. Мени туурап ырдап, папа ырдап бериңизчи деп калат. Ошо мени көргөндөн кийин ошо мени туурап ырдап калды. Буга чейин ырдачу эмес. Көп деле мындай ырга шыгы жок болчу да. Ырдайм деп деле айтчу эмес. Анан бул азыркы төрөлгөн кызымды бүткүл эл айтып калды. Боюңда бар кезде төрөгүчөк деле ырдадың депчи, корпоративдерде иштебедимби? Анан ырдадың, ушул ичиңдеги бала ушу сени тартып ырчы болот окшойт деп калышат. Анан Ушул баары айткандай эле, ушул балаңыз боюңузда бар кезде аябай бир жылдызыңыз жанып, ушул убакта болду, бүт баары. Ооба, чыгармачылыгым ошол менен болду. Биринчи жылдыз болдум, андан кийин барып, анан ошо больницага барып текшерилсем эле, ошо бир жумадан кийин билдим го дем боюмда бар экенин. Кичинекей сурак болчу, аябай. Билип калып, анан кийин аябай сүйүнгөм да. Ошо Кудайга рахмат депчи. Себеби дегенде баягы буга чейин да айтып кетпедимби, мага бир эле жакшылык эмес, Кудайым мага эки жакшылыкты бир тең берди да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр миң мерте ыраазымын. Азыр дагы аман эсен ушу кызым экөөбүздү жакшынакай кылып ушу врачтар жакшынакай мени үй бүлөмө чыгарып берип атканына дагы чын абдан ыраазымын. Кудайга шүгүр. Анан бизде айтышат го, эже, эненин кадырын эне болгондо гана билесиң, ошондо гана түшүнөсүң депчи. Анан мынакей буюрса сиздин экинчи кызыңыз жарык дүйнөгө келип, экинчи кызыңыз төрөлүп, кандай десем, энеңиздин кадырын жакшы эле билип калдыңыз. Келиңиз, сиздин апаңызга бир жакшы бир каалоо тилек болсунчу. Эненин кадырын дегенди мен мисалы мындай түшүнөм да. Эненин кадырын биз азырынча биле элекпиз. Себеби дегенде дагы биле элекпиз. Себеби дегенде азыр кыздар кичинекей. Азыр деген бала кичинекей, баланын деген азыр кыял жоругу анча-мынча чыга элек. Анан мына кыздар окууну бүтүп, анан студент болуп, переходный возраст дегендер бар эмеспи? Ошол учурда анан кыял жоруктары чыкканда ошондо гана эненин кадырын билебиз биз. Азырынча кичинекей кезинде билинбейт. Просто эне кандай, эне болуш бул эмне экенин азыр түшүнүп атабыз да. Мисалы биз деген мурун мен минте берчимин да, жеңемдер деле, эжемдер деле. Аябай эле эркелете бересиңер балдарыңарды дей берчимин. Анан мен айтып калышчу, ооба, сен дагы турмушка чыгып, анан кийин өзүң төрөгөндө анан көрөбүз. Ичиңден чыккан баланы кандай эркелетпейсиң депчи. Азыр мен айтышат, мисалы, сен баласаксың дешет. Чындыгында баласакмын. Мен кичинекей балдарга катуу сүйлөй албайм.
мисалы ура албайм, колум тийбейт. Колум тиймек турсун даже мен эй деп кыйкыра албайм да. Акырын түшүндүргөнгө аракет кылам. Мисалы тентек кылган албетте акырын түшүндүрүп, андай кылба, мындай кылба, ал туура эмес деп мисалы ошондой кылып берип, мүнөзүм ошондой да өзүмдүкү. Анан жумшак. Анан ошо менен окугандар дагы айтып калышчу да, сен мээримдүү эне болосуң депчи. Эми Кудайыма шүгүр, балким чын эле мээримдүү эне болуп аткандырмын. Апама эмне демекмин, апама чоң рахмат. Ушунчалык мени жакшынакай ушундай жарык дүйнөгө алып келип 9 ай. Мына мен мисалы апамдын кайсыл жагынан жакшы түшүнүп атам. 9 ай баланы курсакта көтөрүш кандай, жарык дүйнөгө алып келиш кандай, мына ошону түшүнүп атам да. Азыр кандай кыйынчылык менен бала келип атат. Апама терең ыраазычылык менен миң мертебе ыраазымын. Апама ушунчалык мени жакшынакай мондай чоң даражага жеткирип, ушундай жакшы мага тарбия бергенине мен терең ыраазычылык билдирем. Апа, сизди жакшы көрөм абдан. Аман болуңуз, ар дайым биздин маңдайыбызда, биздин төрүбүздүн көркү болуп эле жүрө бериңиз. Эң сонун келиңиз эжеке, мынакей сиз да үшүп калдыңыз, бир аз убактыңызды көпкө кармабайлы. Буюрса кызыңыздын дайыма жакшылыктарына гана келип күбө бололу деген ниетте биз жыйынтыктайлы. Анда рахмат эже, ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз. Сиздер дагы оорубаңыздар, ийгилик ишиңиздерге ар дайым жадырап жайнап жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин. Чоң рахмат келип бергениңиздерге. Рахмат. Мынакей сүйүктүү көрүүчү, Бегимай эжекебиздин жакшылыгын аз да болсо сиздер менен бөлүшүүгө аракет жасадык. Ал эми мен болсо коштошом. Кийинки жакшы бир берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.